Кереметтүү кечти ар бир айымды куттуктоого уруксат этиңиздер. Эне сага кандай мактоо жарашат, эне сенден ким сыймыкты талашат дейт. Албетте дүйнөнүн түркүгө болгон энелер, урматтуу айымдар, асылзада баардыгыңыздарды келе жаткан 8 март эл аралык айымдар күнү менен чын дилибизден куттуктайбыз. Албетте айымдар үчүн 8 март гана эмес, ар бир күн, ар бир аткан таң майрам болуш керек. Анда эмесе бүгүнкү программабызды мына ушул өзгөчө, назик, татынакай, сулуу, коомубуздун эң бир өзгөчө бөлүгү болгон айымдар үчүн арналган программабызды баштоого уруксат этиңиздер. Эфирде кош келиңиздер долбоору ар бир көрөрманыбызды кош келиңиздер деп айтууга уруксат этиңиздер. Анда эмесе программабызды баштап өтүүгө уруксат этиңиздер. Бүгүнкү кечебиздин каармандары ким деп турсаңыздар, албетте казак эстрадасында Роза Рымбаева болсо, кыргыз эстрадасында Чолпон Алсеитова деп ар дайым сыймыктануу менен айтабыз. Сахнада 36 жылдан ашуун, үй бүлөдө 30 жыл чыгармачылык менен мына ушул үй бүлөнү эри шаркка калып жүргөн үлгүлүү эне, сахнанын ханшайымы деп да койсок болот. Анда эмесе бүгүн бизде Чолпон Алсеитова жана ошондой эле Аскар Карыбаевдардын үй бүлөсү болмокчу. Мындайча айтканда, Карыбаевдардын үй бүлөсү деп чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кош келиңиздер. Рахмат айланайын. Кош келипсиздер. Бул колумдагы жазгы гүл албетте сиз үчүн ар дайым жаш, сулуу, татынакай болуп эле жүрө бериңиз. Майрамыңыз менен куттуктап өтүүгө уруксат этиңиз. Чоң рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Абдан жакшы келип алдык. Сиздердин ушу телебериңиздер бизге абдан жагып жүрөт. Ошо силер чакырганда биз так ушундай бир ат души келип алдык да. О, анда мен сезип атам, программабыздагы бүгүн жүрүшүндө сөзсүз ат душы программа болот. Келиңиздер. Шашпай столдун үстүндө сүйлөшөлү. Келиңиздер. Сиздер тосуп алууга даярбыз анда эмесе. Кош келиңиздер долбооруна кош келиңиздер. Дасторкон, Ноорус биздин жолдор бул ырларды укпаган, жакшы көрбөгөн кыргыз болбосо керек. Бул жүрөк сүйгөн оон жан дүйнөгө сыйган алтын саптары чыгармачыл үй бүлөнү эске салат эмеспи? Адегенде Аскар Карыбаев жана Чолпон Алсеитоваларды. Аскар Карыбаев композитор, туулган жылы 1960-жылдын 16 октябры. Чолпон Алсеитова өз убагында ысымы өзгөчө катуу дүркүрөгөн ырчы. Жарык дүйнөгө 1969-жылдын 23 мартында келген. Бири-бирине өмүр жолунда жүлөк таяк болуп чыгармачылыктан катуу колдоосун көрсөткөн жылдыздуу жубайлардын түтүн булатып келгенине 30 жылдын жүзү болду. Жылдар аралыгында үй бүлө үчүн сыноо да, сыйлык да армын болуп, кыйын кезенде сүйүүнү сактап турган жубайлардын сабырдуулук сапат экенин айта кетели. Чолпон Алсеитова ар дайым биринчиликти жолдошуна берсе, Аскар мырза өмүрлүк жарынын чыгармачылыгына түшүнүү менен мамиле жасап келген. Ошентип эки инсан тең жумушунда ийгиликтерди багындырып, үй бүлөдө 4 балалуу болушкан. Балдар кичине чактан азыркыга чейин ачык асман алдында гитара добушунун коштоосунда эс алууну жактырышат. Ал эми алдыңкы пландарыңыздар кандай деп суроо узатсак, 30га чукул ырларыбызды чогултуп, татыктуу ырчыларга мурас катары калтырууну туура көрдүк дешет Аскар Карыбаев менен Чолпон Алсеитова. Остор дүкөндөр тармагында Tekno жана Realme смартфондоруна 10% кэшбэк. Стилдүү, тез иштеген Tekno жана Realme смартфондору нарк менен сапаттын мыкты шайкештиги. Ал эми кэшбэк пайдалуу. Өзүң танда. Смартфондун баасынын 10%-ын кайтарып беребиз. Же бул суммага аксессуарларды белек кылабыз. Смартфон үчүн Осторго. Урматтуу айымдар, асылзада биздин бийкечтер, кыздар, баардыгыңыздарды 8 март келе жаткан майрамыңыздар менен куттуктап өтүүгө уруксат этиңиздер. Албетте, бул чыгарылыш коомдук телерадио берүү корпорациясы жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында көрө алсаңыздар болот. Программабыздын башында айта турган болсок, бүгүнкү кеп кыла турган үй бүлө бизди ар дайым чыгармачылык бириктирген деген сөздү алгач айтып келишет. Анда эмесе сиздерди студиядан көргөнүбүзгө аябай кубанычтамын. Өзүңүздөрдү коштоп келген бүгүнкү конокторуңуздар тууралуу кененирээк тааныштырып өтсөңүздөр. Ооба Айзада, биз да абдан кубанычтабыз. Биринчиден кыргыз эли менен учурашып алалык. Арбаңыздар. Мен абдан кубанычтамын. Ушундай мага бир чоң бүгүн майрам болуп атат. Үй бүлөм менен, сиздер менен кош келиңиздер программасына келип отурганыма, үй бүлөм менен келип отурганда аябай кубанып отурам. Анда эмесе тааныштырып кетсек, мынакей Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргызстан лауреаттарынын нече лауреат болгон, Ленин комсомол сыйлыгын алган,
далай ырчыларды өстүргөн, мыкты ырларды жазган Кыргыз радио алтын фондусунда сакталып келген Аскар Карыбаев агаңыздарга кол чап коштоп коюңуздар. Анан ушул 5 баланын атасы энесибиз, тата эне, чоң ата чоң энебиз, улуу балабыз, тун балабыз Алматыда чоң музыкант, аранжировщик. Мынакей жолдор ачылып, Кудай буйрса, чоң проекттерин улантканы кетти. Андан кийин болсо, кыздын улусу мынакей Айжамал Карыбаева. Кош келипсиз, сизди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Жанындагы кичинекей биздин неберебиз Аймани Бактыбекова. Борсок аябай жакты окшойт. Борсок жакты. Андан кийинкиси болсо, мынакей биринчи Айжамалкабыз, анан Айжаркын Карыбаева. Барыңыздарга белгилүү. Тааныйбыз. Жакшы. Анан кийин болсо, Бекти өзгөчө тааныштыргым келип отурат. Кыргыз эли, мен жана тамашалап кирип келгенде эле, "Чолпон эже саламатсызбы? Бек келеби, күйөө балаңыз келеби?" дейт. Мен айтып атам. Биринчи мени сурабай эле, сразу эле күйөө баламды сурайсыңар депчи. Анан Бек Исраилов ошо Ооба. Кээде Бек экөөбүз байкап жүрөсүздөр, көп дуэттерди аткарып калабыз, анан сүйүнүп калам. "Ой, ваш сын такой красивый" десе, күйөө балаң дебей, кээ бирөө билбейт экен да, "Ваш сын" десе аябай сыймыктанып калам. Андан кийин эле Айжаркындан кийин 16 жыл пауза болуп калды. Анан 16 жылдан кийин эле эгиз кызды болдук. Алар көз тийбесин деп көп экрандарга, инстаграмдарга чыгартпайм. Айден 1 мүнөткө улуу, ошон үчүн Айденден баштап атам. Андан кийинкиси Айлен Карыбаевалар. Кош келгиле. Айлен, өзгөчө аттар экен. Чыгармачылыкка жакынбы же мындай эле тынчпы? Чыгармачылыкка жакын эмес, бирок все-таки бу искусство тармагында художествого, сүрөт тартууга мына Айлен аябай таланттуу. Айден болсо жанагы лайфхак деп коюшат экен. Эми жумушун көрсөңүз, оокатын көрсөңөр, бир нерседен капкактан бирдеме жасай коюп, эски байпактардан Дед Мороз жасай коюп иш кылса. Чыгармачылык инсандырбайбы бардыгы, Бирок ырдашпайт, ырдаганын байкай элекмин. Анан биякта агаң менен ошол Аскар байкең өзү тааныштырып койсун. Келиңиз. Менин досум кечиги атат, азыр келет. Мен досумду өзүм айтып коеюнчу. Ооба. Ушу досум менен экөөбүз баягы топ ойноп, сууга түшүбүз да, анан көп мындай шернелеш да досум да. Өзү баягы мен айтып коеюн деген себебим бул да, бул өзү спортсмен да. Анан дүйнөнүн чемпиону самбо боюнча. Кош келипсиз. Көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Ардактуу көрөрманым, анда эмесе КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында кош келиңиздер теледолбоору башталып жаткан учуру. Анан албетте биздин өнөктөшүбүз болгон Smart & Rich компаниясынан атайын ысык чайды даярдап койдук эле. Үйдүн жакшы атмосферасында чай ичип, жакшы окуяларды эстеп дегендей отуралы. Smart & Rich компаниясынын чайлары бир гана даамдуу эмес, 100% таза азыктардан дагы жасалганын айта кетсек болот. Чай жана кофелерден алууну кааласаңыздар, Smart & Rich компаниясын сунуштайбыз. Анда эмесе келиңиз, биринчи сиздерге чай сунуп коюуга уруксат этиңиздер. Эми мындай телевидениеда келгенде бул учурга чейин акырын отуруп, ордубуздан жылбай ушундай форматта болчу, бирок биздики кенен чонон үйдө кандай отурсаңыздар күлүп жайнап эле. Ооба. Алгач таанышкан күнүңүздөр эсиңиздерде? Эми 30 жылга чыккыл болуп калыптыр үй бүлө курганыңыздарга, бирок 30 жыл аралыгында таанышкан күнүңүздөр эсиңиздерде болсо керек. Ооба, ушу суроону көп жерде берет, Аскар дейле берчи мурун. Өзү аркаман жүгүрүп жүрүп эле тийип алган ырларымды сүйүп эле дей берет да. Бирок ачыгын айтып коюшум керек да. Ошо бизди тааныштырган сахна, ыйык сахна болду. Биз ошол 89-88 жылдары бир Кыргыз эли, Кыргыз эстрадасы кичине мындай аксап, жаңырларга жетпей, багы ырдайында эстрада ырчыларына жанры мындай жеңил болгону менен ырдап чыкканга аябай кыйын мезгилде ушу Аскар Карыбаев жана ушу Тарас Асанакунов деген композиторлор Абдыраевди бүтүп келишкен, мыкты профессионал музыканттар келди. Анан бизге көркөм жетекчибиз Марат Алыбаев болчу. Тазим деген группа ачылган филармония алдында. Анан музыкалык жетекчибиз Аскар Карыбаевна таанышып алгыла деп Марат байке тааныштырды. Анан тааныштырганда эле Аскар сразу эле мындай сөзгө сөздү токтотуп эле биздин Алина экөөбүздүн эле үнүбүздү текшере баштады. Анан пианино отуруп эле бу ушундай бир сонун ырларды ырдады. Биз Алина экөөбүз
ырталашкандан уянып калдык. Анан мындай диапазону чоң, бир салаттуу, сонун чыгармалар экен. Анан Аскар өзү мындай карап туруп эле мындай өзү сүрдү мырза болчу. Анан айтты чолпонго мен көп ырларым негедир чолпондун диапазонуна жарашып атат деп. Анан аябай сүйүндүм, эми анда жашмын да. Көрсө азыр болсо репертуар талашып, мен айтты дебей, ушу Аскар талаштырбай эле Алинага өзүнө жараштырган ырды, анан мага өзүмө жарашкан ырларын берди. Ошентип анан Аскар Байке дечим. Азыр Аскар Байке болуп калды. Анда Аскар Байкеңизден сурай элечи. Алгач ушул Чолпон айым менен жолуккан күнүңүз эсиңиздеби? Алгач ушундай өмүрлүк жар болуп 30 жылдан ашуун ушунча ул кыздын ата энеси болуп калабыз деп ошол учурда ойлодуңуз беле? Эми андай деле ойлогон эмесмин. Ушунча 4 кыздуу болуп, анан дагы эгиз кыздуу болот деген такыр мындай эме оюма да келген эмес да. Аны көрсө көп нерселер болот экен да. Анан бирок эми баягы биз үйлөнүп калгандан кийин биринчи ошо Айжамал төрөлүп калды. Андан кийин Айжаркын төрөлдү. Анан ошондон кийин мен ойлогом, мен баягы тиги дагы бул чолпон эркек болсо экен деп жүргөн да. Анан мен айттым, эркек болсо ишыл кыз болобу, мага баары бир. Шыгылып. Ооба. Аман эсен төрөп алсаң деп эле ушундай ойду айткам. Анан бирок ошол деле 16 жылдан кийин анан кийин эгиз болуп калды. Эгиз болот десе. Баса булар мага айтпай жүрүшпүр да. Эгиз бар экенчи. Бир эле дегем да мен. Бул бир эле деп айтып келген да. Анан роддомго барсаңыз эле экөө. Роддомго чейин сонун приключениялар болгон. Ошол жөнүндө эстеп туруңузчу. Анан кийин бир күн эле булар эки кыз билет экен. Улуулар, аларга бул айтып бер, айтпай эле койгула. Анткеничи жанагы ичинен карап көрсө, жанагы монитордон кыз экен да, бери жакта карап жатып, а бирөөсү көрүнбөйт экен да, экинчиси. Анан алары карап жаткан, ушундай да, көрүнбөйт. Анан бул наверняка эркек деп анан кийин бирөөсү эркек, бирөөсү кыз деген дос го. Ошентип ойлоп тур да, анда тиги эркек болуп калса анда абдан жакшы болот экен деп. Анан мага эле айтпай эле жүрүшөт экөө экен. Анан бир күнү карасам эле ичи чоңойлоп атат. Тигилердин булардын баягы төрөгөндө мындай эмес болчу да. Анан бир күнү карасам такыр эле дивандан тура албай эле калып, баса албай эле. Аябай таң калгам да ушунча да. Айзада ошо жашырып жүргөн күндү айтайын да. Эмне себептен жашырдыңыз эле? 16 мен мындай ырым кылдым. Мен биринчи багы боюмда бар экенине сүйүндүм да, 16 жылга чейин көп болбой атты да. Анан эми Кудайыма шүгүр, Айжамалым, Айжаркыным аман болсун деп коем да. Анан бир күнү больницага барсам эле кореянка экен. Кореянкалар негизи күчтүү акушер-гинекологдор. Анан хотите, я вас удивлю, дейт, вы беременны, дейт. Ана аябай сүйүндүм. Вы сейчас в шоке будете, деди. У вас двойняшки деп атпайбы. Дегенде эле чынында эле же эки эркек болот деп эстеп кеттиңиз. Бир төрөгөндө эки эркекти дөп коет экен. Мен эркекти, кызды да эстеген жокмун, эгизди таң калдым да. Же сүйүнгөнүмдү билбей, сүйүнсөмбү дейм. Же кайгырып атам бир чети. Ушундай возрастта. Анан деген эгизди доносить это тяжело, не всем удается. Анан аябай сүйүнүп үйгө келдим, айттым, боюмда бар экен десе эле баары эле сүйүнүп эле Айжамал, Айжаркынга биринчи айтып алсам эле булар сүйүнүп эле баарын айтып дей. Анан айткан жокмун. Бирок они что-то заподозрили. Мама жөн кубанып келди, башкача айтты, обычно жөн эле айтып коет эле да деп. Анан ай жок, алдап атам, эгиз эмес, бирөө эле экен деп койдум да. Анан бир күнү жай келди, анан кавер жууп атабыз да. Кавер жууп атсам эле экөө жардам берип койгулачы дедим да. Булар эми 10 класста кыздар. Анан десем эле улам бирөө чуркап кетет, кайра кирип кетет. Анан эми ладно, эми поможем деп чыгышты. Анан швабралар менен сан порошок чечип алып, порошоктоп жууп атышат кородо, коверду жууп атат эле да. Анан бир кезде вообще суу чачыратып эле, наоборот дегеним жуубай эле лай болуп атат тиги коверчу. Ай, баргыла жолугар. Өзүм характерим ушундай да, бала уруша албайм. Келегиле деп эле колунан швабраны жууп талашып эле өзүм жууп атам да, бар кеткиле, бар. Силерде жардам жок экен десе эле. Айжамалбы же Айжаркынбы, не знаю, кто из них. Ай, мама, Асан Үсөнгө суук тиет, келе өзүңүз эле жуйсуз. Ай.
Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Жакшы. Анан ортоңуздардагы курак мындай сезимдерден улам байкалбай деле калды деп бир интервьюңуздан окуганмын. Анан ортоңуздардагы курак жөнүндө билгенде, мисалы башында жаңы таанышканда сезимдер пайда болгондо кандай ой болду эле сиздерде? Негизичи Айзада турмушта мындай экен да, мен көп байкап келем да, мен Кудайыма шүгүр дейм да, ушу биринчи улуу болуп атканда мындай улуу болгондо өзүңдүн агаңдай бир улуу киши, бир сүрдүү болгон жакшы экен аял кишиге. Анан чакчаңдап эгер тең болсо айтышмакмын. Ал может бир урса мен эки урмакмын. Мындай болсо союз жашоо үй бүлөдө жакшы болот экен да. Анткени себеби биздин апаларыбыз да кызга 40 жерден тыюу деп мамам ушинтип апам айтып калчу эле. Багы сабырдуу, анан күйөө балам композитор деп эле сыймыктанып калышчу да. Анан мен ошо көп акыл насааттарда кыз киши энең айтканда ошону кулагына алып жүрөгүнө туюп коюш керек экен. Күйөөнү кандай, эрди кандай сыйлаш керек, күйөөнү кандай сүйүш керек, багы жакасын кирдетпей ысык чайын берип турса эле жеңиш аял затыныкы болот депчи. Жакшы. Анан албетте сиздин үй бүлөңүз жөнүндө дагы кененирээк айтпасак болбос. Анткени үй бүлөңүз өзүнчө бир чыгармачылыкка жакын инсандар, эжелер мисалы. Анан атаңыз дагы каршы болгон экен сиздин чыгармачылыгыңызда. Ошол жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз. Туура Айзадачка, багы эжени көрүп сиңди өсөт дейт да. Мен ушул кичинекей бала чагымда эстесем эле, ал кезде Фрунзе болчу. Биз айылдын башында турчубуз, карагай эми шундук кооз жерде, ошо ак суунун жергесине барсаңар көрөт болушуңуз керек. Анан багы Фрунзеден эжемдер келатат дегенде эле көчө башынан көрөм. Ал кезде сотка жок, ар бир үйдө эле анда беркиндей телефон деле жок. Атамдын конторасына чалышат экен, бүгүн мынчадай барып калабыз деп. Ана мен ушу эч үйгө кирбей, тамак ичпей, ушу эжемди, жездемди күтөм. Анан алар келип кучактап, өпсө, ушундай атыр жыттанып, сыпсылуу болуп эле анан мен ойшо максат кыла берчим. Кыялдана берчим, мен да чоң оёнбу, мен да атыр себинем, мен да ушинтип оёном деп элечи. Анан ошол эжем жездемдердин мээримин көрүп, ошо эжелерибиздин багы жытын жыттап, айткан акыл насаатын угуп, негизи Шайгүл эжем көрөк мээримдүү болуп, оңду бүтүп келгенде көбүрөөк бизди карап калды. Тамара эжем болсо бизге ушул этикетти, баскан турганды, кыз киши кандай болуш керек, эл менен кандай сүйлөшүш керек, багы оңду бүтүп келгенде мен билем, ушу Тамара эжем колуна түшүп калдым да анан. Айбай Фрунзеге келдим деп эле, узун чачымды жайып алып эле десем эле, ай, саксайбай бери бассаң, вообще кыздардын азыр эрте. Оңду деле бүттүм да эми жайса болот да чачты. Алдыгында эрте чачты тыстырайтып эле, аябай катуу ыйлагым келет. Монтип өрүп аланан. Артист болбойсуң сен, английскийиң сен 5ке бүткөнсүң, сени тиги английскийге тапшыртты. Анан ошентип мында
эжени көрүп сиңдесет болуп мен дарчы болуп калдым. Улусу болсо Кыргыз Республикасынын эл артисткасы болду, актриса. Кандыкейди эле Клеопатраны ойноп, Айчүрөктү ойноп, андан кийинки Залкар диктор деп өзүңүздөр бүттүндөй Кыргызстан билет. Мени ушу бүгүнкү программадан пайдаланып бүт аял затын келе жаткан майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, ушул эжемди эстеп турган, атаң өлсө дагы атаңды көргөн өлбөсүн деп айтат эмеспи? Ошо Тамара эжемди сурап койсоңор, мен аябай сүйүнүп калам да, значит эжем өлгөн эмес экен депчи. Жаш журналисттер, алып баруучулар биз үчүн ар дайым жүзү жарык, ал инсанды биз көргөндө сабак алабыз, ар бир сөзүнөн, ар бир басканынан. Ошол себептерден сөзсүз ал инсандын дагы бүгүнкү кечебизде бир орду болуш керек деп ойлоп ушул суроону бердим окшойт сизге. Ошол экинчиси да Шайгүл Алсеитова улусу Тамара Алсеитованан Бурулча Алсеитова, ал да Боз Салкындын 80-жылы Олимпиадага барышып Боз Салкын ансамбле дүркүрөп турган убагында солистка болду. Азыр Казакстанда турмушта. Андан кийин Алмагүл Алсеитова Таластын, ал дагы мына Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген актрисасы, артисткасы. Айнагүл Алсеитова, ушунча артистке бир врач керек деп, бир эле врач эжем бар болчу, анан аябай жоош. Бирок Аскардын ырларын жакшы көрчү, биз чогулганда эле мен алгачкы махабат деген ырды чойлуу ырдап калчу. Анан ушу 7 кыз бир эркек bizde. Ошо бир эркегибиз дагы менден 2 жаш улуу. Ошо ата-энебиздин очогун улантып, ошо үйдө кожоюн 5 баланын атасы болуп, аларга Балпайган байбиче болуп, агам жеңем үйдү гүлдөтүп атышат. Андан кийин ошо эң көкүрөк күчүгүбүз анан Айнура Алсеитова. Анан бизде келген коноктордон баштайлы. Оң жагымдагы бул жерде күйөө баласы тууралуу, күйөө балам эмес, өзүмдүн баламдай эле деп айта кетти. Бек мырза, кош келипсиз. Сизди студиябызда көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Анан негизи эле ушул атаңыз, апаңыз тууралуу эмне деп айтат элеңиз? Эми сизге күйөө баласындай мамиле кылабы же баласындай эле мамиле жасайбы? Жок, мен негизи бул үйдүн эрке баласындай элемин. Негизи мен Кудайыма аябай ыраазымын. Өзүм дагы ушу чыгармачылык үй бүлөдө чоңойгом да. Анан кийин баягы Кудайым ушундай сонун үй бүлө менен дагы бириктирип койду. Аябай ыраазымын. Ушунчалык чыгармачыл, аябай шаңдуу, кызыктуу, сулуу адамдар, үй бүлө аябай талантына чындыгында аябай таазим этем. Ушундай сонун чыгармаларды жазып келишти. Мен негизи эле бала кезде эле бул чыгармаларды угуп чоңойгом. Дастарконым деген чыгарма бардык эле мектептердин гимни болуп калды бир учурларда. Мен аларды өзүм да ырдагам 3-4 классымда. Анан кийин ушундай залкар адамдардын, залкар үй бүлөнүн күйөө баласы болуп калдым. Бул мен үчүн өтө чоң сыймык. Эми баягы темирди ысыгында чап деп коет го. Бардыгыбыз эле билебиз бул ырды. Сиз баш болуп туруп, азыр дастаркон жайылып турат, борсок турат. Эми ушул чыгарманы бир баягы шеринеде отургандай эле, чогуу бардыгыбыз ырдай эле, баарыбыз билет болуш керекпиз, Ооба, жалпы эле баштап. Бек мырза, сиз да коштоп туруңуз. Бек вокалдан. Келиңиз чалпанайым. Элибизге мейман келсе жайылата дасторкон, дүйүм тамак шербет мейис анар алмажык толгон. Кыргыз бейли тодой бийик гүлдөй терең топтоно, колдо барын төгүп чачып аябаган достордон. Дастарконду кенин жайгын күлкү болсун, ыр болсун. Бабалардан мурас калып келе жатат бул жосун. Элге жерге берсин бакыт, кут төгүлгөн береке. Ума эне теңир ата урпактарын колдосун. Азаматсыз. Жакшы, анан алгач таанышкан күнүңүз эсиңиздеби? Мисалы, апаңыз менен, атаңыз менен таанышканда кандай сезимдер болду эле? Негизи, ооба, эсимде. Аябай бул өтө кызыктуу күн болгон. Бир аз кеч болуп кеткен.
Менин туулган күнүм беле же калп айтпасам бир мага тиешелүү бир майрам болгон да. Андан кийин Ажаркын мен менен жүргөндө баягы корко берчү да. Папам урушат, атам урушат, апам урушат депчи. Андан кийин мен эми Кудай өзү сактасын деп эле бир аз кеч. Ар жак бер жакка эле. Бир аз кечигип анан үйгө келип калдык. Үйгө келип калып эле Ажаркынды үйүнө жеткизип кетейин деп атсам, свет күйдү. Жүрөк тук. Свет күйүп эле эшикке ошо папам чыгып калды. Мамам биринчи чыгып калды. Чыгып калып эле мен эмне кыларын билбей, мен да аябай коркуп, балабыз да, мен 18 эле жашта болчумун азыр. Мен бул азыр ойлоп эмесем, менин эң биринчи баягы эң биринчи махабат, эң биринчи сүйүм да, мындайча айтканда. Эң биринчи ушул чоң баягы кадам болуп, 2 жаш болуп, ушу буга чейин деле андай менде мамиле болгон эмес. Анан ошол жерден коркуп, мен эмне кыларын билбей калсам эле, жүр үйгө кирип болуп калдык. Анан үйгө кирип атаңыз менен тааныштыңыз? Атам менен тааныштым. Аябай сонун отуруп бир чындан чай ичтик. Мен Юрмаладан келген болушум керек, калп айтпасам. Новая волнага барып келип, анан ошол жерден баягы айтышты. Папам мага айтты, ушу жакшы барып келдиң, жакшы ырдадың деп мага баягы конкурс боюнча комплимент айтышты. Аябай баягы коркуп аткан жүрөгүм. Ансайын чай ичип кененирээк ичип, чай коюңузчу деп, мындай ошондой күн болгон. Жакшы. Ажаркын айым, сиздин атаңыз, апаңыз жөнүндө уккум келип турат. Негизи эле ошол учурда гастролдоп, мисалы, ар жака көп чет жака чыкчуңуздар. Ошол учурда сиздерге көңүл көбүрөөк бурулчу беле? Апаңыздын кайсыл тамагын жакшы көрөсүз? Үйдө кандай кожойке? Билебиз эми сахнада аябай сонун ырдайт, алтын үнү бар, бирок үйдө кандай кожойке деген суроо пайда болуп атат да? Мен негизи Инстаграмдан көп бөлүшүп турам. Үйгө барган сайын мамамдын жасаган тамактары менен ар дайым айтып келем. Эң даамдуу тамак кандай укмуш ресторандан жебесем дагы ушу мамам жасаган мантысы, лагман. Негизи эле бүт кандай эмне мындай мынтип койсо деле аябай даамдуу да. Аны баардыгыбыз эле билебиз. Эң жакшы хозяйка. Ошо анан кандай десем. Кичинекей кезиңизде эсиңиздеби? Мисалы, туура эмес иш кылып койгондо, мындай урушкан, аябай катуу таарынткан учурлар апаңыздын? Мамам бизди жине келгенде мындай аябай оё чымчы болчу бир жолу. Ай деп эле калып калчубуз. Анан акырын эле басып келип туруп, суйкайган бети менен мумтуп койчу. Жөн деп атам, жөн деп туруп мындай кой деп. Күлүп бияктан жөн. Биз дагы ай деген бойдо эле калып калчубуз анан. Амантип урушуп, бир катуу чаап ушундай көп болчу эмес. Балким болсо да мындай редко. Ошо биз кичине чоңойгон сайын уже досторубуз болуп, сүйлөшүп, балдар менен сүйлөшүп баштаганда экөөбүз чогуу суранып алып кетебиз да, 14-февраль болуп калат. Анан экөөбүз чогуу кеттик деп туруп эшикке чыккандан кийин бул өзүнүн жигити менен кетип анан келтасың жүр деп анан экөөбүз үйгө кирсек анан уруш башталат, мамам кыйкырып баштайт. Папаңар уктаган жок, мени да уктаткан жок, эмнеге кеч келдиңер деп урушуп анан. Кийин эле 14-февраль келатканда папам бүгүн 14 экен, ушу майрам келсе эле жүрөгүм түшөт. Жүрөгүм шуу дейт. Аскар мырза, келиңизчи, өзүңүздүн оозуңуздан угалычы. 14-февраль сиздин жүрөгүңүздү шуу эткен майрамдардын бири турбайбы? Да, ошол. Дагы 14-февраль турат дейсиң. Булардын убагында ошондой чын эле аябай переживать эттирди да. 14-февраль келсе эле мен бирок ал майрам деле кийин чыкты го. Ооба. Анан биринчи жолусунда болгондо мен түшүнгөн деле жокмун, сезген жокмун. Анан кийинки жылы дагы уланды, анан айттым, мен бул эмне болгон бала деп. Жыл сайын улана турган бала болду. Мишка кучактап эле кеч туруп калышат. Анан ошентип анан кийин бир күн ошол өрөккө кечигип келип анан кийин аябай тил укту да. Андан кийинки жылы эле дагы 14-февраль жакындаганда айтып атпаймынбы, ушул майрам келсе эле жүрөгүм шуу дейчү болду айтам. Сонун айтты да, ушул майрам келсе жүрөгүм шуу дей берет, кайгыра берем. Эки кыз кайра. Анан аңыча мен кайгырганча эле мына экөө тең турмушка чыгып кетти.
Негизи кыз киши атасына жакын деп коет го. Кыздарыңызды турмушка берип атканда мындай көз жашынып, мындай ыйлаган учуруңуз болдубу? Ыйлаксызбы? Жок, мен мындай Айжамал айым билгениңиз бар окшойт сиздин, Мен эми мындай кандай десем, мындай соо турсам ыйлабайм. Мен балким ошо булардын тоюнда балким кичине баягы кудалар менен баягы 100 грамдашып отурганда, балким баягы элдер ыйлап атса, балким көзүмөн жаш тегеренгендир, бирок эми ыйлаган деле жокмун. Айжамал айым, микрофонду сизге түз эле узатайынчы. Ыйладыңызбы же жокпу дегенде гүлүйдүңүз, сиз турмушка чыкканда ыйлаган окшойт. Ооба, ыйлады папам. Папамдын менин чоң папамдар, папам байкелери, алар мындай жумшак кишилер да. Алар кыздарын узатканда эле папам шылдыңдап күлө берчү да. Сенин 4 кызың турат, эми сени көрөбүз депчи. Анан эми папам мындай өзүн кармалат да. Биз, например, баарыбыз аябай эмоциональныйбыз. Азыр төртөөбүзгө айтып берет, эми кыздарга все равно чоңоюп даже турмушка чыкканда деле кандай жашап кетишет депчи, ошого кайгырам деп. Азыр мен өзүм чоңоюп папам менен мамамды түшүнүп атам да. Үй бүлөдө каса бирөө ушундай болуш керек экен. Например, мамам биз менен как подружки да. А папам кичине строгийрээк. Ошо үй бүлөдө өзү бир адам ушундай болуш керек экен да. Балам балалуу болгондо билесиң деп коет го, өзүңүз балалуу болгондо ата энеңиздин кадыр баркын дагы экесе де билсеңиз керек. Ооба. Ошол туура сөз экен. Чыгармачылыкта жүрүп, анан кийин үй бүлөдө жүрүп калдыңыз. Азыр мисалы тынч эле жүрөсүз, анан чыгармачылыкта азыр улантам деген кайра оюңузда барбы? Мен оюмда бар, анткени ал мага жагат да, например, ырдаган. Анан мага жагат, анан мен ойлойм, у меня получается депчи. Анан башка бирөөгө да жакса, это уже можно деп. Эми оюмда бар, буюрса. Азыр вот 2 баланын мамасы болдум. Кичине экинчисин дагы чоңойтуп алайын анан. Негизи Айжамал чындыгында жакшы ырдайт. Өтө таза ырдайт. Айжаркын дагы экөө бала кезде аябай көп проекттерде, концерттерде катышып жүрүшөт. Экөөнүн сүрөттөрү бар. Жакшы, анда Айжамал айым келиңиз, эми мына ошол жерде айтылган сөзгө мындай эле атылган ок деп туруп бир жооп кылып эле бир чыгарма аткарып бериңиз бизге. Жандуу таза ырдайт деди. Азыр бизде кыргыз эстрадасында фонограмманы алып койгондон кийин таза эмес ырдагандар өздөрү эле акырындан кетип атат окшойт, Ошол себептерден таза ырдаганыңызга бир ортоктош бололу. Почти до дна выпит лунный свет. Ночь пролетела, словно краткий миг. Мне казалось, что героев больше нет. Они живут лишь на страницах книг. Но все было зря и напрасно. Я отменила любовь у себя в душе. Я не знала, что уже летела стрела, 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 летела. Не промахнулась вновь и попала прямо в сердце мне. Эта любовь за меня решила все и опять взяла свое. Браво! Күндө ырдабасаңыз да, күндө бөбөгүңүз үчүн ырдап берип турган үнүңүздү көрүп биз бул үндү катып жата бербеш керек. Сөзсүз сахнага алып чыгыш керек. Сизди чоң сахнадан, эфирден күтөбүз, Анан жаныңызда турган кичинекей сулуу менен таанышсак болобу? Атыңыз ким? Аймани. Аймани. Аябай кубанычтабыз. Көйнөгүңүз сонун экен, Аймани. Ким алып берди, Аймани? Мамам. Мамаң. Ырдаганды жакшы көрөсүзбү, Аймани? Жакпайбы? Бизге ырдап бересизби же стишок айтып бересизби? Катуу ырдап берчи сендейди. Кана, микрофонду алабыз. Азыр Айманиге кол чаап койбойлу, кандай дейсиңер, болобу? Азамат кыз экен Аймани, азыр бизге ырдап берет. And I will love you. Келечектеги Кыргыз Республикасынын мүмкүн эмгек сиңирген эл артисти болчу кыз экенсиң, азаматсың, Аймани, молодец, сонун кыз экенсиң. Аймани, бардык көрөрмандарга салам деп койчу.
Айдын жана Айленге кезек келди. Микрофонду сиздерге узаталы. Келечекте ким болгуңар келет? Я пока не знаю. Сизчи? Мен видеоблогер болгум келет. Видеоблогер болгуңуз келет. Азамат, сиз аны үйрөнүш үчүн Айжаркын айымга эле жанында жүрсөңүз, Көрсөтүүбүздүн ар дайымкы алтын өнөктөшү Беренголд ювелирдик борбору. Эгерде алтын алууну, жакшылыкка, жакыныңызды сүйүнтүүдө, жакында 8 мартка сүйүктүүңүзгө алтын, бриллиант, күмүш алгыңыз келе турган болсо, Беренголд соода борборун сунуштайбыз. 8 март күнү концерттик программа жана арзандатуулар болот. Баарыңыздарды күтөбүз. Үсенбаев 106 көчөсү. Мындайча айтканда, Чүй жана Совет көчөлөрүнүн кесилишинде. Сулуулук, назиктик, жаштык ар дайым модада жана трендте болот. Демек, мыкты косметолог табуу үчүн эч кандай издөөнүн кажети жок. Кош келиңиздер долбоордун эң сүйүктүү өнөктөшү Мерим Давлетованын косметологиялык борбору. Бишкектеги эң алдыңкы жана чоң косметологиялык борбор болуп эсептелинет. Чач түшү, жүзүңүздө маселе, тери маселеси боло турган болсо, Мерим Давлетованын клиникасына кайрылсаңыздар болот. Эгерде кош келиңиздер долбоорун эфирден көрүүгө жетишпей кала турган болсоңуз, ардактуу көрөрманым, YouTube каналга кошулуңуз. Мына ошол жактан комментарий жазыңыз, лайк басыңыз. Бизди ар дайым онлайн форматта көрсөңүз дагы болот. Демесе, мына ушул жерде Аскар агабыздын жакын досу отурат экен. Досуна кезек берели. Сиз азыр бир ачылбаган сандыкта бучул элек кундузду бир тышка чыгара турган досу болуп келип турасыз. Ошол себептерден досчулукта болгон кызыктуу окуяларыңызды канча жылдан бери дос болуп келе жатасыз? Ушу мен Аскарга ушунчалык мен таң берем. Бул жакшы эле ырдаган эле адам эмес. Спортто да мыктылыгына мен ушунчалык таң калам да. Бул Аскар агайды азыр мындан кийин биздин передачаны көрсө, бизди көргөн жолдош балдарыбыз деле ошондо жанагы жеринде айтпай коюшу мүмкүн депчи. Калышы мүмкүн. Себеби дегенде Аскар байкең футбол ойногондо ушундай бир ырдын бир кайрылыштарындай бир винттерди жасат да. Эме турбайбы? Ырдагы ыргактарда ыргактуу кыймылдап мындай, Анан Аскар байкеңердин сүскөндөгү тобун киргизгенин айткыла. Муну мен жолдош балдарым укса кийин ошондой бир кыткырыктап келет го. Себеби дегенде чачы Аскар байкеңердин жөн түшкөн эмес. Абдан топту көп киргизген ушу баш менен. Ошол суроону бере албай аттым эле, чачыңыз эмнеге түшүп калган? Бул ушунчалык биз Демек башы менен топту тосуп туруп киргизет турбайбы? Мындай келаткан топту ошол багытка сүзүштүн өзү кыйын да. Мүмкүн эмес. Бут менен киргизе албай аткан топту баш менен киргизиш вообще бул башкача нерсе да. Анан Аскар байкеге баарыбыз эле кол чабып эле ушунчалык ыраазы болуп калабыз. Көрсө Аскар байке бул буга чейин да ушунчалык мыкты спортсмен, мыкты футболист болгон экен да. Ушунчалык. Анан ушул кезде, ушул возрастта футбол ойногондо мен айтып атпаймынбы? Алып жасаган мындай алдап өткөндөрү, винттери ырдын бир ыргактарындай болуп кетет да. Ушунчалык бир ырдагандай ойнойт турбайбы, Мен бирок чын эле футболду мен кичинекейимден баштап ойнодум да. Мен аябай футболго абдан берилген кишимин да. Азыркыга чейин түн менен футбол көрмөй жоктой элебейм. Дагы эле ойноймун 60ка келсем дагы. Күйөө балдарыңызды дагы жеңип койсоңуз керек, Бек мырза. Бека да футболист да. Футбол дүйнөсүндө Зинедин Зидан да. Мен футбол ошо кичинекейимде ойноп жүргөндө биякта Абдыраевда окудум да, музыкалык мектепте. Ошондо мен окуп жүргөндө спорт интернеттан анан башка жерлерден келип ошо музыканы таштап алып кетебиз деген күндөр болгон, башка тренерлер келипчи. Анан мектептин директоруна айтышып, алар ата-энемди чакырып, бул музыка эмес, муну тиги футбол алып кеткен атат, сиздер кандай дейсиздер деп ата-энем бербей, музыка мен 3 жыл окуп калдым эмесен. Ушу менен эле кет деп ушундай бир күндөр болгондо ошон үчүн тиги жана сүзүп ойногондо. Негизи айтып койдук го, таланттуу адам ар тармактуу таланттуу депчи, бекеринен айтылбаса керек. Анан дос катары кандай инсан? Эми Аскеңдин дос катары бул кейде бир ушунчалык бир колунда эмнеси бар болсо берип жибергиси келген адам да. Ушунчалык бир ушунчалык боорукер, ушунчалык бир мындай карап туруп башын чайкап ушунчалык бир эмелерге кыйналып кетет, бир жаман нерсени көрсө кыйналып ушуну колунан эмне келсе баарын берип жибергиси келет. Кейде бир спорттон кийин эми кейде ушундай убактар болуп калат. Мен үйгө тай кетем, үйгө барып калабыз түн жарымда. Ошондо биякта чолпондон тозуп алган дейт. Чолпон тозуп алып,
кабак кашым дебей, же болбосо түндө келген бир аялдар жаман көргөн жерлер бар го. Ооба, түндө эмне келдир читип деппи? Муну эмне читип келди, өзү эле келе бербейсиң, мен түндө келсең дагы анан баш минтип кагынып Чолпондун Чолпондун буга чейин бир эле ошондо эмес, жора жолдоштор менен жакшы күндөрдө барып калабыз. Коер кашын таппай, жана калып калыптыр, кое тургулачы, отургулачы. Жок, биз чыгалы. Жок, могу калып калыптыр деп бекиткен вареньесин алып чыгып, же болбосо бекиткен салаттарын алып чыгып, биз баягы отурганда рахат аласың да. Ошон үчүн айтам, мындай адамдарды мындай эле айтыш керек эмес. Мындай адамдар менен ойлоном, бир китеп жазса болот. Ушунчалык чыгармачыл адамдардын анан экөөнүн бири-бирине болгон сүйүүсү да карап. Ошо бири-бирине болгон сүйүүсү жөнүндө көбүрөөк билет окшойсуз. Кененирээк айтып бериңизчи. Сүйүү темасы бизге азыр аябай жакшы жагып турат. Ооба. Биз эми жаш өтүп калды. Көздөрдөн деле байкап турабыз да кимдин кандай экенин. Ошондой болгондон бул аз кемден Чолпонго болгон сүйүүсү мындай бир эми кандай байкап турабыз да. Үйдө күтүнүп атат. Үйдө мындай болуп атат. Чолпонду мындай эле көрүп турабыз да, кандай болгонун. Кагып жүркөп эле тиги тегерегин мындай кылып эле, мындай оңдоп калып эле. Жакасына картып эле. Жакасына картып, биздеги азыркы болгон жаш өткөндөн кийинки сүйүүлөр ушулар да. Эми балдарга ооп, анан баягы өзүңдүн эркегиңдин жакасына картып туруштун өзү чоң нерсе да. Аялдын болгондо ушул сүйүүсү. Келген ээрчип келген адамын жакшынакай кылып күтүш. Бул аялдын мыктылыгы. Кирип келгенде бир жакшынакай кел деп, кабак кашым минтип, аш эмес каш керек дегендей да. Чолпондун кашы бир топ го. Жакшы, бир топ эле көкөлөдүңүз окшойт Чолпон айым, деп өзүңүз бир көкөлөтүп койдуңузбу кайра? Сиз деле өзүңүз спортсмен болбосоңуз, баягы сүйлөсөз сөзүңүз мындай аябай жакшы. Досуңду мага көрсөтчү, сенин ким экениңди айтып берейин деп жакшы нерсе айтып коет го. Чындыгында эле сиздин берешендигиңиз, сиздин ашып ташып тургандыгыңызды мына ушул досуңуздан дагы байкасак болот экен. Сизди жакшы сүрөттөп берди. Негизи спортчулар кыска сөздүү болушат го. Бул тигил деп коюшат го, бирок сиздин сөз байлыгыңызга аябай катуу там бердим. Чоң рахмат сизге. Ал эми сүйүү деп калбады, ошол сүйүү темасына келеличи. Негизи эле убакыт өткөн сайын сүйүү балдарга, неберелерге өтүп кетет деген тема бар, бирок жок, бири-бирибизге болгон сүйүү ошол боюнча эле кала берет. Ар бир нерсенин өзүнүн орду бар деген бар. Сиздер кайсыл ойго кошуласыздар? Бул сүйүүнүн формуласын эч ким дүйнө жүзү боюнча эч ким чечмелеген эмес. Ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө болуш керек деп ойлойм да. Мен ушул Аскарды багы бала кезинде турмушка чыгып, анан бала менен алектенесиң, ал бир өзүнчө сүйүү экен. Анан күйөөгө болгон сүйүү, балага болгон сүйүү, бирок ушул Аскар экөөбүздүн мен ойлойм да, биз багы тунук сүйүү болгон үчүн ушулга чейин очар бачар болуп, небере күтүп, балдарды үйлөп жайлап ордуна койдукпу деп ойлойм да. Албетте ар бир үйдө чыр-чатак болот, ар бир идиш деле кагышып кетет деп бекер айтпайт да. Ошондой кездерде мындай аял киши кичине тилин тартып, эркек туура болбосо да, туура эмес болуп атса да, ошол моментте сен бир акылдуу болуп, бир мудрая болуп, ошону басып коюш керек. Анан Тамара эжем ушинтип үйрөтүп калчу да. Анан Аскар баягы өзү бат жени келип тараган менен мындай сөздү түшүнүп, анан жакшы сапаты ошол туура эмес жашаган ишин мойнуна алат, кемчилигин мойнуна алып калган киши бул өсүп өнө турган адам болуш керек да. Анан ошо айткандай эле баягы өзүнө келгенден кийин акырын могу жер мондай болуп калды деген десе, ошо мойнуна алат да, анан кечиримдүү, аябай кечиримдүү. Антпесең жашоо турмуш болбойт экен да. Күйөөң биякта карап турса, аял биякта карап турса, ошондой бул жини келип баратканда мен болсо ошо ортодогу жаштагы ролду көп ойнойт экен. Мен балким айтып атпаймынбы, өзүм менен тең адамга турмушка чыкканда, может мен дагы ачо я мен сенден кем бекем деп мели тең тайлашып, может айтышып, может быть укпай коюшум мүмкүн болчу, бирок ошол Аскардын Кудай бизге ошондой махабат, ошондой сүйүү берген экен, биз ошону алып кеткенибиздеги. Анан ошо ортодогу көп жаш болгону. Негизи ошо теңме тең болгондо деле аял киши дайыма ылдый болуш керек. Канча өйдө, канча жылдыз болосуңбу, преуспешный профессор, врач болосуң, мугалим болосуңбу, аял киши ар дайым үйдө. Мен ушул акыл насаатымды мага мен апаман келгем да, апама анын апасынан келген, аны мен ушул кыздарыма айтам.
дайыма күйөө балдарыма болушам менчи. Аны айтам, кыздар деген ошо ой мама силердин убактыңар ал тигил дейт. Андай эмес, жашоо өмүр бою. Жашоо деген улана берет. Ал убакта мындай болчубуз, биз азыр мындай кыйынбыз деген ал такыр туура эмес деп айтам. Канча бийик болсоң, ошончо жапыз болуш керек. Жапыз болуш керек деп. Эң туура, албетте бизди көрүп жаткан көрөрмандар өзгөчө бойдок кыздарга жакшы бир кеңеш болду окшойт. Анткени 30 жыл аралыгында үй бүлөнүн очогун сактап, мына ушунча небере, кызды, уулду тарбиялап, аны менен чыгармачылыкты эриш аркак биргеликте алып жүрүү дагы бул ар бир эле айымдын колунан келе бербесе керек. Ардактуу көрөрманым, эфирде кош келиңиздер теледолбоору. Катарыбызда дагы бир толуктаган асыл инсан бар. Аны Чолпон айым өзүңүз тааныштыра кетсеңиз. Кыргыз Республикасынын эл артисткасы, кыргыз эстрада жылдызы, кыргыз примадоннасы Гүлнур Сатылганова. Гүлнур айым, кош келиңиз. Сизди аябай күттүк. Жолдо кармалып калды десе дагы аябай күтүп жакын досум келет эле деп айтылбаган сандыктагы сырлардын бардыгын менин Гүлнуркам билет деп Чолпон айым даярдап отурду эле. Канча жылдан бери достугуңуздар бекемденип келе жатат? Негизи эле чыгармачыл инсандардын арасында ушунчалык узак достук болобу? Негизи ушул чыгармачылыкта мен ошо таланттуу адамдарды аябай жакшы көрөм да. Анан Чолпон негизи чыгармачылыгын менден мурун баштаган. Бирок жашыбыз тең эле. Анан ошол менден мурун баштап ырдап жүргөн кезде мен суктанчумун Чолпондун үнүн угупчу, өзүнүн бир башкалардыкына окшошпогон жакшынакай бир тембри бар. Сонун ырларды ырдайт эле. Андан кийин ошондон бери анан кийин таанышып, ошо чыгармачылыкта курбу болуп жүрөбүз. Андан тышкары үй бүлөлүк дагы доспуз. Үйлөрүбүзгө конокко келишип жүрөбүз. Негизи эле ушул Аскар агайдын дагы ырлары абдан жагат мага. Мен да өзүм репертуарымда да бир 3-4 ырларын ырдап жүрөм. Дасторкон, досторго, кайрылып келчи деген чыгармалар бар менин репертуарымда бүгүнкү күнгө чейин. Ушундай сыймыктануу менен ырдайм. Себеби баары деле ошол мурунку обончулардын ырлары менен азыркы жаш обончулардын ырларын салыштырууга болбойт. Мурунку ырлар мындай кайрыктары дагы бир өзгөчө, анан Аскар агайдын өзүнүн да бир почерки бар дейм. Ар бир адамдын өзүнүн бир эмеси болот. Почерки болот эмеспи? Ушул акын болобу, обончу композиторлор болобу? Анан мен дагы сыймыктануу менен айтам, ушул Чолпон Алсейито менин курбум деп дайыма. Анан 2008-жылы мен чоң концерт бергенде, мен ошол баягы ким алып барат, кимди алып барчу кылабыз деген суроого келгенде, мен ушул Чолпон Алсейтонун бир жолу бир тойго келсем, Чолпон той алып барып атыптыр да. Ырчылыктан тышкары дагы тамадалыкта таланты бар экен да. Ал талантты бизге айткан жок да. Аны мен айтышым керек болчу дейм. Ошон үчүн жанталашып келбедимби, кечиксем дагы деп коеюнбу? Анан бир тойго барсам эле ушундай сонун үнү менен аябай сонун алып барып атыптыр. Анан мен ошондо как раз концертке даярданып жүрөт элем. Анан Чолпонго айттым, мен концертимде сен алып баруучу болосуң депчи. Анан өзү дагы кичине мен алып бара аламбы, анан сага жакпай калбайбы деп атып, анан сонун кылып концертимди алып барып берген. Анан ошондон бери андан кийин дагы биздин достугубуз бекемдеп, негизи эле ушу Чолпондун ушул чыгармачылыгын сыйлайм. Анан сонун ырларды, дагы көп ырларды жаратса болмок. Эми биз бардыгы эле биз ойлогондой боло бербейт экен да турмушта. Дагы көп чыгармаларды жаратмак. Бирок баягы өзгөчө тембрлүү ырчылардан саналуу эле ырчылар бар. Ошонун бири ушу Чолпон, курбум, абдан сыймыктанам. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып калоо тилек дагы айтып кетким келип атат. Ушул үй бүлөгө мынакей буйруса неберелүү, чөбөрөлүү болуп атасыңар. Ушул неберелердин, балдардын жакшылыктарын дайыма ушинтип чогуу, жакын адамдарыңыз менен чогуу, жакшылыкта, аманчылыкта болуңуздар. Анан жогоруда айтып өтпөдүңүзбү, биз дуэт дагы ырдап калганбыз депчи. Ошол дуэтти кассетаны артка жылдырып туруп бир эстеп азыр жандуу ырдап берсек болобу? Досторго сөзү Эгемберди Эрматов агайыбыздыкы, ону Аскар агайыбызга таандык. Досторго деген ырды мурун Алина үчөөбүз ырдап жүргөнбүз, кийин аны экөөбүз ырдап калдык. Арабыздан жакшы жаман сөз өттү, иш жылытып, сыздатып да өзөктү.
эми качан билебиз чогулуп убакытты таппай жүрүп жаз өттү эми качан билебиз чогулуп убакытты таппай жүрүп жаз өттү адам болдук бой көтөрдүк кыйналдык бири бизге жамандыкты кыйбадык өмүр кыска алтындарым кайдасың көзүңөрдөн турар эле нур жанып өмүр кыска алтындарым кайдасың жүзүңөрдөн турар эле нур жанып. Азаматсыздар, мына ушундай достугуңуздар ар дайым темирдей бекем эле, бири-бириңиздерди көргөндө комплимент айтып, сүйүнүп, негизи ар дайым айтып коет го, айымдардын, өзгөчө сулуу айымдардын, таланттуу айымдардын ортосунда достук болбойт депчи, бирок мына ушул айтылган нерсени ортодон бөлүп туруп туп туурасынан чындыгында эле достук болот деп азыр Гүлнур айым көп нерсеге баягы чекти коюп кеттиңиз окшойт. Сизге дагы чоң рахмат, терең ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе ардактуу көрөрманым, эфирде кош келиңиздер теледолбоору уланууда. Кыргызстан тоолуу аймак болгондуктан көбүнчө айымдардын бетинде кара тактар бар, сепкилдер бар, өзгөчө төрөттөн кийинки. Эгер сиздин дагы жүзүңүздө кара тактар болсо, заманбап аппарат лазерлер менен эң натыйжалуу кетирсе болот. Аппараттын жардамы менен төрөттөн калган кара тактарды эң натыйжалуу кетирсе болот. Биздин клиникага кайрылыңыздар. Бишкек шаарында, Ош шаарында, Жалал Абад шаарында жана Москва шаарындагы филиалдарга келиңиздер, чоң карабыз. В каждой семье есть своя чайная традиция. В моей с самого детства были мамины песни. Она всегда находила какую-нибудь песню под настроение за столом. Так пение пришло в мою жизнь, и я уже не представляю себе чаепитие без ароматного чая Smart & Rich и новой песни. Чай Smart & Rich. Полезное удовольствие. Ардактуу көрөрманым, сиздер эфирде кош келиңиздер теледолбоорун көрүп жатасыздар. КТРК жана ошондой эле КТРК музыка телеканалдарында. Программабыздын соңунда албетте куттуу үйдөн куру чыкпайт деп атайын белектерибиз бар биздин өнөктөшүбүздөн. Smart & Rich компаниясы накта таза асыктардан жасалган кофе жана чайды сунуштайт. Андан тышкары жагымдуу мына ушундай чай, скраб, ана жакынкы күндө мына ушул келген айымдар үчүн дагы кремдерди, жашартуучу, агартуучу кремдерди дагы даярдап койгонбуз. Smart & Rich компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Бир гана Кыргызстанда эмес, көптөгөн мамлекеттерде накта таза азыктардын курамы менен ар дайым элди сүйүнтүп, маанайын көтөрүп келатат. Ал эми биз болсо сиздерге белектерди тапшырып койгорго уруксат этиңиздер. Анда эмесе чолпон айым, сизди мына ушул куттуу студиябыздан куру кол кетиргибиз келбейт. Кымбат болгон убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн мына ушул Smart & Rich компаниясынан эң пайдалуу чайлардын жана кофелердин топтомун сунуштайбыз. Муну ичкенде албетте дагы да сулуу болуп, дагы да жашарып, маанайыңыз көтөрүлөт. Smart & Rich компаниясы бир гана Кыргызстанда эмес, көптөгөн мамлекеттерде мына ушул мыктылыгын тастыктап келе жатат. Андан тышкары 8 март келе жаткан майрамыңыз менен Беренголд ювелирдик борборунун атынан зер буюмду тапшырып койгорго уруксат этиңиз. Ар дайым ушундай сулуу, татынакай болуп жүрө бериңиз. Мына ушул ичиндеги зер буюмду бизди эстеп кош келиңиздер долбоорунан жана Беренголд ювелирдик борборунан экенин унутпай жүрүңүз. Эгерде алтын же болбосо күмүш белекке бергиңиздер келсе, жакындарыңыздарга Чүй жана Совет көчөлөрүнүн кесилишинде Беренголд ювелирдик борборун сиздерге сунуштайбыз.
Андан тышкары албетте айымдар ар дайым жаш жана сулуу татынакай болгубуз келет. Анан бул учурда азыр заман аябай өнүккөн, косметологиялык борборлор көп, бирок биздин программабыздын өнөктөшү болгон Мерим Давлетованын косметологиялык борбору Кыргызстандагы эң чоң борбор. Каалаган процедураңызды барып жасатып кетсеңиз болот, кудагыңыз болот. Жакшы, кыргызды сураштыра келсе ушундай тааныш келебиз. Мерим Давлетовадан сизге мына ушундай сертификат. Бар болуңуз, аман болуңуз. Ал эми биздин конокторубузга сиз таарынбай туруңуз. Азыр сизге чай беребиз. Ооба. Атайын Smart & Rich компаниясынан чайлардын жана ошондой эле скрабтардын топтому ар бир коногубузга берип коюуга уруксат этиңиздер. Ардактуу көрөрманым, мына ушинтип убакыттын зымырап учкандыгын биргеликте байкабай калдык. Программабыз дагы соңуна келип жетти. Эфирде ар жуманын ишемби күнү сиздер менен амандашып, үй бүлөлүк баалуулукту эң башкы орунга койгон Кош келиңиздер теледолбоору болду. Кызматыңыздарда Айзада Жамгырчиева болду. Бардык айымдарды, апаларды, энелерди, эжелерди, сиңдилерди келе жаткан 8 март эл аралык айымдардын күнү менен чын дилинден куттуктайм. 8 март гана эмес, ар бир күнү биздин майрамыбыз болсун, биздин күнүбүз болсун. Айымдар бар болуңуздар, аман болуңуздар. Жумада амандашканга чейин бар болуңуздар. Көрүшкөнчө, жакшы туруңуздар.